Сот тутумун материалдык техникалык жактан камсыздоону жогорулатуу жана сот адилеттигин сапаттуу жүзөгө ашыруу үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү бул сот реформасынын багыттарынын бири экендиги айтылып келет. Жаңы имараттын расмий ачылышында Айнаш Токпаева Чаткал району үчүн эле эмес, жалпы сот тутуму үчүн чоң жетишкендик жана тарыхый күн болуп жаткандыгын айтты. Президент сот тутумундагы мындай саамалыкты өтө чоң кубаныч менен кабыл алып, жаңы имаратыбыз ак жолтой болсун, адилеттүүлүктүн үйү болсун деп тилегин айтты. Барыңыздарга белгилүү, буга чейин сот кызматкерлери иштеп жаткан имарат бала бакча менен бирге болуп, абдан эле ыңгайсыз болуп келген. Аталган көйгөйдү чечүү үчүн ушу Чаткал райондук сотунун жаңы имаратын куруу маселеси каралып, курулуш долбоору 2014-2017 жылдагы мамлекеттик максаттуу программага да киргизилген. Сот кызматкерлери иштеген имарат бала бакча менен бир дубалда туруп, толук кандуу иш алып барууга абдан ыңгайсыз болуп келген. Буга чейин Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрайымы Айнаш Токпаеванын аталган аймакка болгон иш сапарында бул жердеги абалды өз көзү менен көрүп, маселени тезден чечүүнү колго алган болчу. Абалды туура түшүнүп, соттор кеңеши колдоо көрсөтүп, Канышкый айыл өкмөтү дагы жер тилкесин бөлүп, жыйынтыгында жаңы имарат курулду. Курулуштун долбоору 2014-2017 жылдын мамлекеттик максаттуу программасына дагы киргизилип, курулуш иштери өткөн жылдын май айында башталган болчу. Чаткал районунун багы шартына, климатына ылайык бул жерде 5 ай эле сентябрга чейин жумуштар жүргөн. Андан кийин быйыл 2018 жылы апрелде кайрадан башталып, жумуш иштери августта бүтүп отурат. Ошондо жалпы сенен мындай таза куруу иштери жүргүзүлгөн 10 айлык мөөнөттө акырына чыкты. Бүгүнкү күндө жаңы имарат 2 кабаттуу болуп, ар бир сот кызматкерлеринин өзүнчө бөлмөлөрү, 2 сот залы, архив, жашы жетелек балдардын жана медико-санитардык бөлмөсү, көзөмөл өткөрмө пункту, конвойлордун өзүнчө бөлмөсү жайгашты. Бул маселе өтө көп жылдардан бери чечилбей келген көйгөйлүү маселе болгон. Райондук сот болгон 3 кабинетте 12-13 сотрудник тыгылып иштеп келген. Андан сырткары Чаткал районунун климаттык шартын билесиздер. 6 ай кыш болот, суук болот өтө. Ошондой мезгилдерде иштер бир кыйла үзгүлтүккө учурап иш кылса, иш процессин алып барыш өтө кыйын болгон. 2017 жылдан баштап бул курулуш иштери башталып, кыска убакыттын ичинде имараттын курулушу бүттү. Бүгүнкү мезгилде бул коммуникативдик, эмгектик, социалдык, медико-санитардык бүт шарттарга жооп берген заманбап сапаттуу имарат курулуп отурат. 2010 жыл аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялангандыктан, алыскы аймактарга өзгөчө көңүл бурулуп, 6 ай кышы катал болгон Чаткал районунда буга чейин соттук процесстер шарты жок болгондуктан үзгүлтүккө учураган учурлар дагы кездешкен. Эми чаткалдыктар бардык маселелерди бул адилет үйүнөн чечип турушмакчы дейт Чаткал районунун акими Канжарбек Ишалиев. Буга чейин аппарат кызматкерлери папкаларын көтөрүп, ар кандай түртүндө болуп калган эле да. Азыр заманбап, мен ойлойм, бул Жалал Абад областында Кыргызстандын башка райондорунда мындай имарат жок болуш керек. Региондордун жылына бизге бир чоң белек болду десек болот Чаткал районунда. Соттор менен бирге бала бакчада 112 бала тарбияланды. 4 группабыз бар болчу, 22 сотрудник бар болчу. Азыр ошол сүйүнүп жаткан кезибиз, ошо сот Чаткал райондук сотуна жаңы здание түшүп, бизге ал здание кайрадан берилип, дагы бир ясный группа ачканын жаттабыз. Кудай буйрса, 2-3 күнүн ичинде биз ал группаны ачабыз. Биз ишенебиз, адилеттүү чечим болот. Анан ушул жерде иштеген азаматтар имандуу болсун, адилеттүү болсун, эл үчүн иштеп берсин, элге ырайым кылсын, туура чечилсин. Биз каалообуз ошол, анан жакшылыктар болсун.
Имараттын расмий ачылышында Чаткал районунун акими Канчарбек Эшалиев чаткалдыктардын атынан Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрайымы Айнаш Токпаевага жаңы имараттын курулушуна чоң салымын кошкондугу үчүн ыраазычылыгын билдирип, төрайымга Чаткал районунун ардактуу атулуу деген наамды ыйгарды. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын жогорку соту Чаткал райондук сотунун жаңы имаратынын түптөлүшүнө кошкон салымы үчүн Жалал Абад облусунун Чаткал райондук сотунун акими Канчарбек Эшалиевке жана сот тутумун өнүктүрүүгө катышкандыгы жана кызматтык милдеттерин үлгүлүү аткаргандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна караштуу сот департаментинин Жалал Абад областык башкармалыгынын башчысы Кубанычбек Капаловго алкыш жарыяланды. Мындан тышкары Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун алдындагы сот департаментинин директору Рустам Ибраимов Жалал Абад облусунун Чаткал райондук сотунун акими Канчарбек Эшалиевке Кыргыз Республикасынын сот департаментин өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн медаль ыйгарды.